Pensiya alбай койдук. Кудайга шүкүр. Абдуллажан Насыров 1977 жылдан тартып 23 жыл бою Жалал-Абад авто базасында айдоочу болуп иштеген. Ал өзүн ошол жылдар аралыгында мамлекеттин казынасына кол салгам деп эсептейт. Тагыраагы мамлекет койгон пландан арткан акчаны өз керектөөсүнө иштетип жүргөн Насыров ал үчүн азыр өкүнүп жатканын айтат. Halal işlep, halal tapken bölek eken. Uğurluk kılıp, natör iş kılıp, hükümette alda bürgen bölek iş eken. Адал эмгек менен акча тапкан бөлөк, уурулук кылып өкмөттү алдап акча тапкан туура эмес экен. Айдоочу кезимде күн сайын Жалал-Абад өзгөн багыты боюнча 2 каттамга чыгат элем. Өкмөткө бир күндө 70 сом план берсек, андан сырткары өзүбүзгө 150-200 сом иштеп тапчыбыз. Бирок ал кылгандарым туура эмес болгонун түшүнүп, пенсиядан баш тарттым. Ошон үчүн ойлап туруп кой, Кудай мен күч кубат бергин. Мен şu pensiyаны албай эле коеюнчу дедим. Абдуллажан Насыров байбичеси Вазирахан Насырова экөө 3 кыз, 2 уулду тарбиялап өстүрүштү. Азыр балдары Орусияда эмгектенишет. Ал эми Вазирахан кезинде заводдордо жумушчу болгон. Пенсияга эмгек стажы жеткени менен жолдошу өзү сыяктуу эле пенсияга чыгарган эмес. Мен мисалы унамасдым, унамеген болардым. Мен башкалар сыяктуу эле пенсия алганы макул элем. Бирок жолдошум мурда алган акчаны чогуу жегенбиз деп такыр пенсияга чыгарбай келет. Өзүм бир нече заводдо жумушчу жана Жалал-Абад курортунда бир топ жыл бою тазалык кызматкери болуп иштегем. 20 жылга жакын иш стажым бар. Жолдошумдун пенсия алышыбызга каршы болгонунун негизги себеби мурда туура эмес иштерди жасап, кийин тапкан акчалары дары-дармектерине да жетпей кыйналган досторун көргөнү болду. Ошо ошналары алып, дорусуга жетмей, ашнака болгонлорун эшитип кааламайды бул. Кыргызстанда эркектер 25 жылдык стажы менен 63 жашынан, ал эми аялдар 20 жылдык стажы менен 58 жашынан тартып пенсияга чыкса болот. Ал ар бир жарандын өз эрки. Абдуллажан Насыров учурда элдин мамлекеттин акчасын тоногондор көп экенин айтып, аларды өз убагында таза иштөөгө чакырды. Өзümüz körgenimiz boyunca bari birçi tasir kılat eken adamga. Ошон үчүн Ойлоп көрсөм, адал жол менен табылбаган акчалар баары бир терс таасирин тийгизет экен. Мен бир чоң мекеменин жетекчисин билчүмүн. Анын кол алдындагы ишканалары ай сайын 1000 сомдон ашык акча чогултуп берчү. Аны таанып билгендер бул адам балдарына, неберелерине чейин жете турган акча жыйып койсо керек деп айтышчу. Ал киши каза болуп, жылдык ашы өтө электе балдары үйүнүн полун чыгарып сатышты. Анткени балдары ичкиликке берилип, туура эмес жолго түшүп кеткен. Ошондуктан баарына айтат элем, ар дайым таза иштеп, жакшылык гана кылыш керек. Жакшылык кайра кайтат. Ошон үчүн жакшы кол үйлерден келсе жакшылык кыгыла, жакшылыкка жакшылык кайтат. Учурда Абдуллажан Насыров жубайы жана неберелери менен жашайт. Алардын негизги киреше булагын Орусиядан балдар иштеп тапкан каражат түзөт. Адистер берген маалыматка таянсак, Жалал-Абад шаарында учурда 8200дөн ашык пенсионер бар. Жыл сайын алардын катары 600 адамга көбөйүп турат. Белгилей кетсек, шаарда орточо пенсиянын көлөмү 5648 сомду түзөт. Кабылбек Көчкөнбаев уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал-Абад облусу.